Саламатсыздарбы, урматтуу китеп көрмандары. Бүгүн сиздердин назарыңыздарга Бактыкан Ажмаматованын Таарыныч аңгемесин сунуштайм. Аңгемени окуган Турсуналиева Назгүл. Тыкылдаган чыйрак кызды мектепте окуп жүргөн кезинен билет элем. Журналистикага кызыгаарын айтып, кезеги калсак, тез-тез сүйлөп, мен чоңойсом сизди журналист болгум келет, деп калчу. Алдына аруу максатты койгон сүйкүмдүү кыздын бул тилегине жетүүсүн гана каалап койчумун. Анан күнүмдүк тиричилик, жумуш деп жүрүп, убакыттын зымырап өтүп кеткенин да баамдабай калыптырмын. Ал кыз бой жетип, жогорку окуу жайда билим алып жаткан кезинде бир жолугуштук. Ошол эле тыкылдаган мүнөзү. Бирок журналистикага эмес, ага таптакыр жакындашпаган окуу жайга тапшырган экен. Мындайча айтканда, программист болуп чыгат. Эч нерсе эмес, дээриңде болсо жөндөмүңө карап, окууңду бүткөндөн кийин иштеп кетсең болот. Анын үстүнө азыр компьютердин заманы го. Муну да билишиң керек, дедим. Ата-энем журналистикага тапшыртпай койду. Экөө тең мени түшүнгүлөрү келбейт. Бирок мен журналист болууга ушунчалык кызыгам. Түшүмө кирет, ишенесизби? Аларга айтып ыйласам да болушпай, ушу окууга тапшыртып коюшту. Мойнума байлаган иттей болуп, араң эле жүрөм. Окубай коеюн десем, контрагымды төлөп жатышат да. Билбейм, кийин кандай болот, деп оор үшкүрүнүп алган эле. Анан ал кыз ыр жазчу. Сагыныч, кусалык, арноо ырларын окуп берчү. Ойлору тунук, сезимтал саптар. Анын жакшы эле акын чыгаарынан кабар берип турчу. Ошол ырларынын бир тобун мага бергендиктен, анын айрымдарын газеталарга жарыялап жаттык. Студент кезинде коомдук иштерге да жакшы катышып, газеталар менен кызматташ болуп жүрдү. Сезимтал кыз, ойлору ачык, даана. Анан жаңыны көрө билген зиректиги бар, деп газетанын башкы редактору да айтканын укканмын. Окуусун бүтсө, бизге иштеп калса да болот, деп кошумчалаган. Ошол тыкылдак кыз кыйла жыл өткөн соң менин бет алдымда чарчаңкы, турмуштан тажаган, айланасындагыларга, деңгиси, адамдарга, жада калса өзүнө өзү таарынып жүргөн абалында турду. Мен таарындым, дейт ал. Кимге, эмнеге? Мен баарына таарындым. Эмне болду анчалык? Мен кээде жашоого да таарынып кетем. Ишенесизби? Кызыксын, эмне болду анчалык? Мени эч ким түшүнө албады. Мен жай турмушту каалап калдым. Буркан шаркан түшүп, албууттанган ички сезимим жалп өчтү. Баягы бири-бирине уйкашып, мени жазып кал деген сөз тизмектеримди жоготтум. Эмне, сени бирөөлөр катууга багылдыбы? Сен башкача кыз элең го. Сенин максатың бар эмес беле? Ооба, кичинемден сизге окшогон журналист кыздарды телевизордон көрүп алып, ушулардай болсом деп тилечүмүн. Өзүмдү ошол телевизор ичинен көрүп, далай жолу чыбыкты микрофон кылып алып, бирөөлөрдөн интервью алчумун да. Үйүбүзгө келген кишилерди эле сөзгө тарта берчүмүн. Алар менен маектешкенди, оюн укканды жакшы көрчүмүн. Ошол оюмдан кайтпай жүрүп, мектепти бүткөндө мага атам менен апам чоң сокку кылышты. Эч качан журналист болбойсуң. Ал кыздардын кесиби эмес, деп атам бир оюнан кайтпай туруп алды. Эгер журналист болсоң, анда сага үй бүлөнүн кереги жок болот. Тентип, думанадай жер кезип гана өмүрүң өтөт. Көрүп жүрөбүз го журналист кыздарды. Же үйдөн жок, же чүйдөн жок болуп жүрүшөт. Бул кесип убактылуу гана жумуш, анын түбөлүгү жок, деп ага апам да кошулду. Туура эмес айтып жатасыз, апа. Бул эң сыймыктуу, кызыктуу кесип. Сиз өзүңүз түшүнүктүү аял болуп туруп, ушундай десеңиз, башкалар эмне дейт, апа? Андан көрө атама түшүндүрүп коюңузчу, дедим апама жалдырап. Атаңдын сырын билесиң, бир айткандан кайтпайт. Ошондо да түшүндүрүп көрүңүзчү. Мен ушул кесипти эле жакшы көрөм.
Билесиз го, тээ кичинемден айтып жүрчү элем го. Мектепте өзүңүз сочинение жаздырганда менин жазганымды мактап эле жатып калчусуз го. Эмне болду сизге? Деп апамдын да өзгөрүп турганына таң калдым. Эми ал балалык кыялдарың болчу. Азыр сен өзүңдүн чыныгы жашооңду тандап жатпайсыңбы? Ушул кесибиң менен өмүрүң өтөт. Мына, мен 30 жылга жакындап калды. Мугалим болуп иштеп, силерди чоңойтуп жатамын. Сиз ушул кесибиңди сүйөсүз да, туурабы? Ооба. Бала күнүңүздөн тандап алгансыз да? Ооба. Мына, сиз ошол өзүңүз тандап алган үчүн ушунча жылдан бери бир ишти иштеп, тиричилик өткөрүп жатасыз. Мен да ошол өзүм сүйгөн кесибим менен жашагым келет. Мен эл аралап, элден алып, элге бергим келет. Ырларды жазып, артыма из калтыргым келет. Балам, талантың болсо ырды жаза бересиң. Ал эч качан тоскоолдук келтирбейт. Жок, апа, келтирет. Ушундай келтирет дейсиз. Сиз айткандай, эгер мугалим болсом, мен балдарды окутамбы? Күнүмдүк сабакка даярданып, күндө сизчелеп, конспекти, план дегендерди жазып, балдардын дептерин текшерип, убактымды өткөрөмбү? Же термип отуруп ыр жазамбы? Мугалим болбосоң врач бол. Врачпы? Ушу менден кандай врач чыгат өзү? Окуйсуң, үйрөнөсүң. Жок, мен ага окуй албайм. Башка кесипти эч качан элестете албайм. Башка окууңарга барбайм, дедим. Барбасаң Кудай жалгасын, үйдө отурасың, деди апам сүйүнүп. Байкаштырып көрсөм, алар өз айткандарынан кайчуу түрлөрү жок. Мейли, алар жиберген жакка бара берейин, дедим да, атам каалаган факультетке тапшырдым. Окуп жүргөн кездегилерди билесиз да, сабагыма өтө берилип окусам да ыр жазып, макалаларды чыгарып жүрдүм. Журналистикага болгон кызыгуум күчөп, окуу жайдагы коомдук иштерде, майрамдарда дайыма алып баруучу болуп, түрдүү оюн-зоок кечелерин уюштурчумун. Бардык жерде активдүү жүрчү эмес белем. Ошол күндөрдө бир жигитти жакшы көрүп калдым. Ишенсеңиз, ушунчалык берилип жакшы көрдүм дейсиз. Бет алдымдан элеси кетпейт. Ага болгон ички сезимимди ырларым аркылуу гана сыртка чыгарып жаттым. Ал бала өзүбүздүн эле факультеттин жогорку курсунда окуучу. Боюна эч кимди теңебеген сылаңкороз неме болчу. Ошону сүйүп отурбаймынбы? Мына, көрө бериңиз, уктасам түшүмдөн кетпейт. Бассам турсам көз алдымда. Аны көргүм келет. Ишенсеңиз, ал үчүн баарынан кечип кетким келди. Мындай карасам, ал мени эч качан теңине алчуда эмес. Анткени мингени чет өлкөлүк машина, бирге баскандары жалаң орусча сүйлөгөн шаардык кыздар. Мен эмне? Айылдык, карапайым бир кызмын да. Бет алдынан чыга калсам, көз кырын деле салып койчу эмес. Аны көргөндө муундарым калчылдап, дене боюм дүркүрөп, бир орунда тура албай калчумун. Жалдырап эле тиктей берем. Ошол күндөрдө ал үчүн канча көз жашым төгүлдү. Канча ырларымды арнабадым. Менин бул абалымды бир бөлмөдө жаткан курбум гана билчү. Ага айтып көз жашымды көлдөй төгүп алып гана эс ала түшчүмүн. Сүйүүнүн күчү укмуштура, эже. Менин ал балага арнаган ырларым 2-3 дептерге толдуго. Ар жолку жазган ырларымды тиги курбума окуп берип, анан аны бекем катып койчумун. Бирок ошол курбум мага чыккынчылык кылды. Ыр саптары толгон дептеримди тиги жигитке алып барып бериптир. Анан билесизби? Менин атайы жасанып, түзөнүп, майрам күнү түшкөн сүрөтүмдү алып, анын артына тиги жигитке арнаган 4 сапырымды кошо жазып туруп, алып барып бериптир да. Тиги бала болсо ырларымды окуп, сүрөтүмдү көрүп, мени менен жолуккусу келиптир. Аны да курбум айтып келди. Сени жолугууга чакырды, дегенде өзүмдү жоготуп кое жаздадым. Ким айтты? Өзү. Сабактан чыгып келатсам, жолумду тосуп, анан сени сурады.
Анда бир жумушум бар эле, чакырып кое албайсыңбы? Деди. Койсоңчу, алдап жатасың, ишенбейм, дедим. Эмнеге алдайын? Сен да кызыксың. Чып бачын. Кандай жумушу бар экен? Кызык. Ал мени жакшы деле таанаса керек. Билбейм. Жакшы эле тааныйт окшойт. Мени менен аябай ысык учурашты го. Экөөбүздүн бир бөлмөдө жатаарыбызды да билет экен. Экөөңөр дайыма бир журч элеңер го. Бүгүн эмнеге жаныңда жок? Дейт. Кызык. Мен да таң калдым. Сыртыңан көз салып жүрсө керек. Ишенсең, мен таң калып жатам. Кантип эле? Ал жигит мындайча айтканда менин ой кыялымда гана жашай турган ички сезимим да. Болушу мүмкүн да эмес. Билесиң го, анын чөйрөсү башкада. Койсоңчу, ал деле биздей эле адам. Кантип эле чөйрөсү башка болсун? Шаарда чоңойсо эле башка болуп калат бекен? Деп курбум мага ишендире албай жатты. Окшошкон сезимдер болобу? Бул жигит да мени жакшы көрүп калды экен деп курбумдун айткандарына ынандым да жолугушууга катуу даярдандым. Курбум болсо ошондон кийин эч нерсе айтпайт, сыр бербей тымпыят. Бирок менин ички туюмум бир нерсени сезип жаткансыды. Антсе да даярдана бердим. Жолугуштук. Туулган күнүм болчудай жасанып алганмын. Ушул мүнөттө чексиз бактылуу, чексиз сулуу болуп турганмын. Ал чакырган жерге мурдараак келип турдум. Кыз назы кылып кечигип келсем деле болмок. Бирок мен аны жоготуп аламбы деп корктум. Мүнөткө кечиксем, ал күтүп тура албайт деп ойлодум. Убадага так неме экен. Айткан убакыттан 1 мүнөт да кечикпеди. Мен болушунча өзүмдү маданияттуу кармаганга аракеттенип жаттым. Эгер мен да шаарда өскөн кыз болсом, тиги жигит менен бирге басып жүргөн кыздардай эле көрүнмөк экенмин. Адамдын көркү чүпүрөк деп тим жеринен айтышпайт тура. Бой келбетим ошолордой эле болуп турбайбы? Ырларыңды окуп чыктым, деди. Мен ашык болуп, зар какшап жүргөн жигитим. Эски таанышындай эле, кайдыгер сүйлөп. Кайсырларымды? Мен таң кала сурадым. Мага берген ырларыңды? Кандай дейсиз? Мүмкүн болсо, сен эле дешели, жашыбызда айырма деле жок болсо керек. Өтө эле сыпайыланганды жактырбайм, деди. Макул, бирок мен түшүнбөй турам. Кайсы ырларымды айтып жатасың? Мага жерген турбайсыңбы? Баарын окуп чыктым. Менимче жакшы эле ырлар го. Менби? Кимге? Эмнеге? Кайсы ырлар? Мен таңдана кайра ага суроо салдым. Сенин атың Асылбы? Ооба. Бизде 3-курста окуйсуңбу? Ооба. Ыр жазасыңбы? Ооба. Анан эмнеге таң калып жатасың? Мен эч кимге ыр берген эмесмин да. Кантип? Могу дептерди ким берди мага? Сени берди дешти го. Деп эртеден бери колунда кармап турган 2 калың дептерди көрсөттү. Назар салсам, менин ыр жазган дептерлерим. Ой, кызык. Муну ким берди? Кыздар беришти го, силердин курсуңардан го. Кайсы кыз? Кандай кыздар экен? Жакшы тааныбайт экенмин аларды. Аттарын билбейм, бирок сыртынан көрүп калчумун. Сени да 1-2 ирет көрсөм керек. Университеттин майрамында ыр окукансың, Ал мага сырдуу тиктеп койду. Мунусу менин азыркы абалымды табалап жаткандай туюлду мага. Ашына жасанып алганыма күлкүсү да келип жаткан окшойт. Жалаң шаардык кыздар менен басып турган неме менин бул түрүмө ырасында да таң калып жаткандай. Себеби ал мени ресторанга ээрчитип бара тургансып узун көйнөк кийип алганмын да. Муну 1-курстагы студенттик кечеде бир кийген элем. Өзүмө канчалык жарашып турганы менен мен ал көйнөктүн ичине батпай жаттым. Демим кысылып, аба жетпей баратты. Азыр ушул жерден эле үстүмдөгү көгүлтүр шайдан тигилип, түркүн кооздуктар менен кооздолгон көйнөгүмдү тытып ыргыткым келди.
Анда мага ошол кыздарды көрсөтүп бергиле. Мен эч кимге эч качан дептер берген эмесмин. Кандайча? Атай сизге берди. Ушул ырлардын баары сизге арналган. Сиз үчүн күйүп жанып жүрөт. Бир эле жолу кезип коюңузчу, деди го. Ким? Качан? Мен калчылдай ушуларды айтып, бетимди басып, ыйлап жибердим. Мен түшүнбөй турам. Ушул ырлар сеникиби? Ооба. Бирок ал сизге арналган эмес, жөн гана жазылган ырлар. Мен эч кимге, эч качан ырларымды берген эмесмин. Жана жолугууга чакырган да эмесмин. Тескерисинче сизди чакырды деп айтышты. Же болбосо мен эч качан келбейт да болчумун. Жолукмак эмесмин. Мен баарыңарды жек көрөм. Баарыңар уюшкан турбайсыңарбы? Шылдың кылган турбайсыңарбы? Деп анын колундагы дептерлерди сууруп алдым да жүгүргөн боюнча кетип калдым. Ал артымдан: "Токтой турчу. Токтосоң, сүйлөшөлү" деген боюнча калып калды. Мен бул ишти менин эң жакын курбум кылганын дароо түшүндүм. Жүгүрүп келатам. Көз жашым токтобой куйлуп эле жатты. Аны токтотууга алым келбеди. Өпкөлөп ыйлап келаттым. Азыр ал курбума жетсем, тим эле тытып салгым келди. Бирок аны жатаканадан таппадым. Билген окшойт, бир жака кетип калыптыр. Бөлмөдө жалгыз өксүп ыйлап жаттым. Адамдардын сезими менен ойногондор болот тура. Сүйүүнүн баркын билбегендер ушинтип тебелеп салат экен көрсө. Мен кол жеткистей болуп, жүрөгүмдүн эң түпкүрүнө сактап, аруу, таза дилим менен аздектеп сүйүп жаткан жигитим мыйыгынан гана жакшы жазылыптыр деп, дептеримди мыкчылап турганы жан дүйнөмдү оорутту. Ушул дептерде кынаптай тизилген ар бир сөз менин муун жүүнүмдөн сызылып чыккан аруу махабатымдын саптары эмес беле? Ушул күнү өзүмө, анан махабатыма бир таарындым, эже. Мага ушул күнү жашоо керексиздей сезилди. Жанымдан кечип алгым келди. Мээме уюй баштаган азгырыктар: "Бол тез, жаныңды кыйып ал. Сага эми жашоонун кызыгы эмне?" деген сипта жатышты. Ошол азгырыкка берилип кетсем билбейм эмне болмок. Бирок мен акыл токтоттум. Кийинкимди, айылдагы атам менен апамды, бир туугандарымды ойлодум. Алар эл арасында кантип жашап жүрүшөт? Мен жөнүндө не деген гана ушак тарамак. Кой. Бул бир келген азгырык сезимдин кулу болбо. Өзүңө кел. Артка кайтпа. Алга карай кадам ташта. Алдыда жакшы күндөр бар. Чыныгы сүйүүң балким башка. Дедим да өзүмө кайрат айтып күч жыйнадым. Ыйымды токтоттум. Эки калың дептеримди майдалап айрыдым да өрттөп салдым. Эртеси билмексем болуп кирип келген жакын курбума мен эч сыр бербедим. Эч нерсе болбогондой, эч нерсе билбегендей гана компоюп койдум. Ал өзү четин чыгара албай, бир нерсе дегиси келип, бирок айта албай кыйнала берди. Аны менен суз гана сүйлөшүп жүрдүм да бир күнү квартирага чыгып кеттим. Курбума айткан да жокмун. Дилиме дили окшош, оюма ою дал келген курбу, жан дос болот го деген курбумдун бул кылыгы менин досторго болгон таарынычымды пайда кылды. Адамдарга болгон ишеничимди жок кылды. Тиги жигит эмне кылды анан? Кийин жолуктуңарбы? Мен издеп жатаканага көп келиптир. Сабак учурунда болсо көрүп калсам, бекинип калып, эптеп андан качып кутулуп жүрдүм. Квартирамды болсо эч ким билбейт. Бир күнү байкоосуздан алдыман чыга калбадыбы? Чоң кыз, сөз бар эле, дейт ал. Менде сөз жок, дедим, анын жүзүнө карабастан терс бурулуп. Токтой турчу. Жок, менин убактым жок. Акындар ушундай назик болосуңар да, таарынып калдыңбы? Дейт, колумдан кое бербей. Мен акын эмесмин. Болуптур. Ким болсоң да сүйлөшөлү, жүрчү мындай басалы. Менин убактым жок деп жатпаймынбы? Макул, басып баратып эле сүйлөшөлү анда. Мен катуу шашып баратам. Макул, катуу шашып баратып сүйлөшөбүз анда. Эмнени? Сен мага капа болуп калдың, Жок, ким айтты?
Ырларды чындап эле сен жаздың беле? Ошол ырларың мени уктатпай жатат го. Жок, мен жазганым жок, көчүрүп алганмын. Кимдин ыр эле? Билбейм. Анда эмнеге көчүрүп алганмын дейсиң? Авторун унутуп коюптурмун. Мен ыр жаза албайм. Менин колумдан эч нерсе келбейт. Тиги жигиттин жүзүнө карабай катуу кадам таштап бараттым. Алдаба. Мен сен жөнүндө иликтеп чыктым. Өзүң жазат экенсиң, баарын билем. Биле бергиле. Эч нерсе билбейсиңер. Эмне баары ошол ыр менен бүтүп калат бекен? Ыр деген ал ички ой туюм гана. Турмушта баары башка. Бирөөлөргө күлөсүң, шылдыңдайсың, табалайсың, кемсинтесиң, ыйлатасың, анан өзүң ыйлайсың. Ого, аябай философиялуу сүйлөп койдуң го. Кой эми, капа болбо. Экөөбүз жакшы эле мамиледе бололу, деп алдыма тура калды ал. Кел эми, кол алышып, жакшылап таанышып алалы. Анан жакшы достордон болобуз. Мен сенин ушул кыялыңа тан бердим. Ырларыңа таазим этем. Кел эми, деп колумду бекем кысып туруп алды. Ошондо гана анын жүзүнө бир тигилип карадым. Көздөрү да жайнап турат экен. Капкара каштары ак жүзүнө жарашып турат. Мага эле ушунчалык ажарлуу, жылдыздуу көрүндүбү? Айтор анын ушул турушу мендеги таарынычты тарката баштагансыды. Анын эрки менен болуп мен колумду сундум. Эми жакшылап таанышып алдык. Ал шаарда өскөнү менен ата-энеси айылдык эле болушат экен. 2 карындашы гана бар тура. Атасы бизнесмен үчүн уулуна машина мингизип, бар тапканын ага сарптап келет экен. Мен баамдагандай өтө эле сылаңкороздугу жок, адам менен тил табыша алган, жөнөкөй эле жигиттей туюлду. Таанышканыбыз үчүн кафеге кирдик, сейил бактар аладык. Менин өчө түшкөн сезимим кайра ойгоно баштагансыды. Кайрадан колума калем кармап, ыр жаза баштадым. Эми бул ырларымды эч кимге эч качан көрсөтпөйм деп чечтим. Болгону ал ырсаптарым менин сырдашым, менин жан жолдошум болуп баратты. Жигит болсо ыр окуп берчи деп көп суранат. Азыр көңүлүм чаппай турат. Кийинкиде окуп берейин дейм. Экөөбүз сүйүү темасын эч качан сүйлөшпөдүк. Ал менин ырларымды угуш үчүн гана кезип жаткандай туюлуп, ага эч качан ыр окуп бербедим. Жай турмуш кээде саясаттан кеп салып коебуз. Ушундай күндөрдө жигит кырсыкка учурады. 2 досу жана алардын 2 дос кызы болуп, менин жигитимдин машинасы менен ойногонун чыгышат. 2 досу көп ичип алышып, кыздарга көбүрөөк тийиштик кылышабы, айтор ал кыздар машина менен качабыз деп, бирөөсү рольго отуруп айдап жөнөйт. Мурда кийин машина айдабагангабы, көп узабай эле жол четиндеги чоң даракты сүзүп алат. Кыздардын бирөө ошол жерден эле каза болот, бири катуу жаракат алат. Анан бул иш боюнча 3 жигит тең соттолуп кетишпедиби? Менин жигитимдин мурда эле ашказанында жара бар экен. Убактылуу кармоочу жайда жатканда аны сырбап отуруп, кийин соттун чечими чыккандан көп өтпөй ошол дартынан каза болду. Бизнесмен атасы канчалык акчасын чачса да аны куткара албады. Тиги өлгөн кыздын туугандары да жөн адамдар эмес экен. Жигитим өлдү. 2 досу 8 жылдан соттолуп кетишти. Ал жигит мени сүйө албагандыр. Тим гана дос катары жүргөндүр. Мен аны биринчи сүйүүм, тунук махабатым катары сактап калдым. Экөөбүз бири-бирибизге берилип, жан дилибиз менен сырдаша албасак да, тез-тез кездешип жүрчүбүз. Анын бала кыял, байоо мүнөзү бар болчу. Өтө ишеничи эгеле. Жалгыз бала үчүнбү, боорукер да болчу. Мен дилимде өзүмдү ага тең кое албасам да, аны сагына берчүмүн. Ошентип, менин жашоомдо чоң бурулуш болду. Дилимдеги эң жакын адамымды жоготтум. Мен билчүмүн, баары бир ал экөөбүз бирге боло албайт элек. Анын өмүрлүк шериги башка кыз болмок. Мага анын карааны гана керек болчу. Ал тирүү жүрсө, менин жашоодогу жападан жалгыз тирегим болмок. Анын элеси менен менде көп жакшы нерсе жаралмак. Капыстан келген соккуга мен туруштук бере албай, көпкө кыйналдым, чайналдым. Ушул күндөрдө дагы жашоодон аша кечким келип жатты. Мен аябай эле пессимист экенмин эже. Менин кимге керегим бар деп ыйлайм десеңиз, же анымды бирөө уксачы. Өзүмчө эле бүк түшүп алып ыйлай бердим. Менин ыйымды мен жаткан бөлмө,
Анын дуалдары, анан жаздыгым гана сезип жатышты го. Бирок махабат деген таза сезимге таарынычым кайра күч алды. Окуумду эптеп бүттүм эже. Шаарда калгым келбеди. Бирок шаар турмушу менин туңгуч, арыйык, анан кайталанып келбес аруу махабатымды эске сала бермек. Айылга келдим. Жумушка орноштурушту. Жакшы эле иш. Айлыгы да дурус экен. Байкаштырсам, ишканада болгону үчөөнүн гана жогорку билими бар экен. Мен 4-чүсү болуп кошулдум. Жаш, анан чыныгы жогорку билимдүү, адистиги да туура келеттешип, айлыгымды да жакшы коюп беришти. Анын үстүнө компьютерди жалгыз гана мен иштеткенди билемин. Баары менин көзүмдү карап турушат. Күн өтө берди. Антсе да ал ишке таптакыр тартыла албай койдум. Эптеп эле келем, кайра кетем. Үйгө барам, көңүлүм суз, ыр жазганды таштадым. Ооруп жатасыңбы? Деп апам үйрүлө берет. Эч жерим ооруган жок, дейм бултуңдап. Ички сырымды алар билмек беле. Ушунун баарына апамды күнөөлөгүм келет да, ага төгүлүп алгым келет. Эгер журналист болгонумда мындай болмок эмес. Эл аралап жүрмөкмүн. Сүйгөн кесибимде иштемекмин. Жан оту менен иштейт болчумун. Менде көп жакшы ойлор, идеялар бар болчу. Ошолордун баарын ишке ашырмакмын, деп айтып алгым келет. Бирок айтканда эмне? Артка кайрылуу жок да. Алдыга гана умтулуу керек. Ушундай күндөрдө ала качып кетишпедиби? Дегеле бир жолу көрүп койбогон бала. Айылда эле жашайт экен. Мектепти бүтүп эле эч жакка барбаптыр. Атасы жок, апасы да карыган кемпир экен. Мен жер тепкилеп, ыйлап жатсам жаныма келип, айланып үйрүлүп эле жатты. Баары бир анын сөзүн уккум келбеди, жаныма жолотпой койдум. Анан апамдарга кабар берген экен. Салтта жок жоруктук кылбасын, таш түшкөн жеринде оор, бизди сөзгө калтырбай тим отурсун. Эрге тийбей, эмне катын алат бекен, деп апам катта берип жибериптир. Апамдын бул кылганын туура көргөн жокмун. Мал сыяктантып, колу бутту таңып, машинага жүктөп баса берген немелерге кантип билө болот элем? Баса, менин болочок күйөөм оорулууда экен. Ошондуктан армияга да барбаптыр. Тагдырдын тамашасын караңыз. Жогорку билимим турса, таптатынакай эле бой келбетим болсо, анан ушундай адам менен өмүрүмдү өткөрөмбү? Дегеле аны сүйө аламбы? Мектепте окуп жүргөндө да, университетте да канча жигиттерди тоготпой койбодум беле? Бир шаардык жигит деп канчаларын сыздатып, тескери жооп кайтарып келдим эле. Ошолорду боюма теңеп койбой. Анын ушундай билимсиз, өң келбети да жагымсыз, оорулуу немеге макул боломбу деп өзүмө өзүм суроо берем да арыма келип боздоп жаттым. Мага жакын келгендердин баарын тепкилейм, тыткылайм. Жоолугунда салынган жокмун. Тигилер да оңой немелер көрүнбөйт. Көгөрүшүп, менин жаныма карыш жылбай коюшпадыбы? Баары бир эч кимисине баш ийбей чыр сала бердим. Ошентип, булар менен алышып жатып түн да кирди. Баары бир алып калабыз деп ишенген немелер нан борсоогун жасап, союшун союп, бытырап эле жүрүштү. Менин жанымдан 2-3 келин гана жылбайт. Жеңелери келет деп камынып жатышты. Шашпагыла, мен силерге көрсөтөм. Мал катары гана көрөсүңөр, шашпагыла деп ичинден кекендим да түндүн киришин күтүп, тим олтуруп калдым. Уктаган болуп көзүмдү жумуп жата бердим. Ошонуман бир аз көңүлдөрү жайлана түштү белем. Менин жанымдагылар да кыңкая жатып уйкуга кетишти. Сырттагылар да негедир тынчый түшүштү. Эртеңкиге да даярдыктары бүттү белем. Ушундан пайдаланып, ордумдан акырын туруп сыртка чыктым. Кыбыраган жан жок. Үйдүн көлөкөсү менен жылы отуруп, короодон да чыктым. Анан шагыл жолго жетип, зымылдаган боюнча жүгүрдүм. Төмөн карай кете бердим. Иши кылып, ушул айылдан чыгып кетсем, анан жолду таап аларыма көзүм жетип турду. Менин бактыма ай жарык эле. Көзүм караңгылыкка көнө түшүп, жолду жазбай таап жаттым. Бир тынымга да токтобой жүгүрүп баратам. Канча жүрдүм билбейм, эч бир чарчаган да жокмун. Айылдын башына чыгып,
эми талаага туш болдум. Негедир коркуу сезими пайда болду. Мындан ары жүрө албасыма көзүм жетип, кантсе да жолдун чети менен бастым. Бет алдымда дөбөчөлөр көрүндү. Мазар экенин туйдум. Артка кайтууга болбойт эле. Эгер күндүзү болсо, бул жерден жалгыз да өтө алмак эмесмин. Бала күнүмдөн мазардан коркчумун. Бир кезде апамдын жалгыз адам баратса, арбактар колдоп турат экен. Арбактарга сыйынып, бата кылып Куран окутсаң, алар канатына калкалап жүрөк болот дешет деп айтканы бар эле. Ошону эстедим да, ошол мазарга түнөөнү чечтим. Тиги жакта калышкан тирүүлөрдүн кордугунан көрө, мындагы арбактар мага жакындай сезилди. Акырын ал тарапка бастым. Негедир корккон жокмун. Тескерисинче, ушул мазар мени сактап калчудай сезилди. Апамдын айтканы чын тура деп койдум. Мазардын четине жетип эле жерге суу жыгылдым. Тез эле уйкуга да кетипмин. Тобо, ушунчалык тынчуктаптырмын. Анан кечээки окуя болбогондой, чарчаганым да билинбейт. Сергек ойгондум. Таң агара баштаган экен. Ордумдан турдум да арбактарга билишимче дуа кылып, келме келтирип жолго чыктым. Бет алды кетип бараттым. Бир кезде машинанын жарыгы көрүндү. Жакындай бергенде колумду көтөрсөм, өтүп барып токтоду. Жеңил машина экен. Жүгүрүп барып эшигине жабыштым да, "Мени ала кетиңизчи" деп айдоочусуна жалынып жибердим. Эгер албай турган болсо, кое бербейт да болчумун. "Олтур" деди. Ал да менин абалымды көрүп, боору ачыгандай тур менен. Негедир шофер жалгыз экен. Машинанын эшигин ачып отура баштаганымда, "Таң эрте кайдан? Ээн жолдо" деп койду. Мен үндебедим. Оор үшкүрүнүп алдым. Машина болсо жүрүп баратты. Ушу кылганым туура болдубу? Эмне кылып койдум деги? Эми эмне болот? Мени кандай күндөр күтүп турат деп эми гана ойлоно баштадым. Бир кезде айдоочу "Каяка барасың?" деп мени тигиле карады. Караңгылык таркап, үстү башыма карасам, кийимдерим чаң, чачтарым саксайып, киши корко турган абалда экенмин. Ушул абалымда менден чоочубай машинасына салып алган бул кишиге таң калып койдум. Балким тиги мазардагы арбактардын жардамы тийгендир деп койдум. "Билбейм" дедим. Мага тигилип турган шоферго кыйладан кийин гана жооп кайтарып. "Кызык. А сиз кайда барасыз?" "Мен алыс барам, шаарга, Борборго." "Мени да ала кетиңизчи, суранам" деп дагы жалбардым шоферго. "Эмнеге? Деги сен кимсиң?" деди таң калгандай. "Мен сизге баарын айтып берем. Мени ала кетиңизчи." "Сен деги согузсуңбу? Эмне болгон немесиң?" деп кайра суроо салган бул кишинин жүзүнөн боорукерликти байкап турдум. Өзүмө жакын адамдай көрүп турдум. "Мен сизге баарын айтып берем. Сиз машинаңыздан түшүрбөсөңүз эле болду. Мени таштай көрбөңүз" деп жалдырай бердим. Шолоктоп ыйлап да жаттым. "Макул. Ай кыздар, ай. Силерге түшүнүп болбойт. Бир жаман нерсеге кабылгансың го. Ушу ала качып кетишпеди беле?" деди сынаакы тиктеп. "Ооба, ала качып кетишти. Эч качан көргөн эмесмин. Качып баратам." Шофер менин бул айткандарым чын экенине ишендиби, үн катпай угуп кете берди. Сырттан караганда бир кызматтагы эле кишидей. Мен болгондой төкпөй чачпай айтып бердим. Унчукпай угуп кете берди. Ара чоодо уутунуп гана коет. Мен ойлогондой эле боорукер жан экен. Чоң трассага чыкканда бир ашканага токтотту да, "Кел эми, тамактанып алалы" деди. "Тиги жерде суу бар. Бети колуңду жууп, чачыңды оңдоп ал" деп суу түтүгүн көрсөттү. Экөөбүз ага карындаштай аркы беркин сүйлөшүп отуруп тамактандык. Кызыгы, бул киши мени ала качып барган айылдан болот экен. Бирок ким экенин мен айта албаган соң ага да табышмак ойдон калды. Шаарда жашап иштейт экен. Бизнеси бар тура. Тамактанып алып кайра жолго чыктык. Менин жанымда бир тыйын акча жок, же документим жок. Эгер айткандарың туура болсо, териштирип көрөбүз. Мен жардам бергенге аракет кыламын. Эгер баары калп болсо, анда таарынбагын. Мен өзүм тийиштүү жерге салып беремин. Азыр адамдарга ишенип да болбойт. Бири-бирин алдашат, тоношот, өлтүрүп да жатышат.
Жок аке, мен андайлардан эмесмин. Териштирип да сынап да көрүңүз. Болгону мен эч качан көрбөгөн адам менен кантип өмүр бою бирге жашаймын. Алар мени малдай кылып, колу бутумду таңып туруп алып качышты да, деп дагы шулуктоп ыйлап жаттым. Болду эми, болду, ыйлаба, ишендим, деп чачымдан сылап койду. Бул киши мага жардам кылып шаарга баргандан кийин 1 айдын аралыгында кайра айлык алып келет экен. Ошондо менин үйүмө келип, документтеримди алып барып бермек болду. Борбор шаарга келдик. Бул шаарга жетүү менин түшүмө да кирчи эмес. Жакан шаарда окудум. Ал эми Борбор шаарга келем деп эч качан ойлогон эмес элем. Карасаң, тагдырдын дагы бир тамашасы. Бир заматта Борборго алып келип койду. Болгондо да жакшы адамдардын жардамы менен. Ал киши туура эле үйүнө алып келди. Аялы 2 кызы бар экен. Аларга карындаштарым болот, шаарга иштейт. Атасы мага катуу тапшырды. Деди эле аялы ага ишенип мени жакшы кабыл алды. Кыздары да шаарда өсүшкөнү менен жөнөкөй экен. Мага үйрүлүп түшүп жатышты. Ваннага жуунуп алуумду өтүнүшүп, майда барат жууна турган нерселерин беришип, анан үйгө кие турган жеңил кийимдерден да беришти. Тазаланып, өзүмө келген соң алар менен чогуу отуруп тамактандык. Кыздар менден айыл жөнүндө, өзүм жөнүндө сурап жатышты. Мен бирде чын, бирде калп айтып, алардын суроолоруна жооп берип жаттым. Эртең менен жөнөп жатканда шашып жатып, бул кыздын сумкаларын үйгө калтырып коюптурмун. Эми барып алып келиш керек, деп койду. Аялы ишенчээк неме экен. Ал сөзүнө да ишенип, кайраны жемелеп койду. Ошол кылганың болчу эле. Эми бул кыз кантип жүрөт? Сен сумкасын алып келгенче, деди. Кыздарыңдын кийимдеринен берип тур, деди, аялына буйрук этип. Бул кишини минтип мага күйпөлөктөп жатканына таң калып турсам да, аны таяныч тутуп, чын эле, мен анын карындашындай сезип бараттым өзүмдү. Мен да аны аке деп алдым. Алардын үй бүлөсү чынында да жакшы адамдар экен. Бешенемди карачы, бул адамды Кудай жеткирди да мага. Кадимки өз үйүмдөй жүрүп калдым. Кыздары менден кыйла жаш кичүү болушканы менен, шаардык кыздар да бойлору узун. Алардын кийимдери мага туура келип, аралаштырып эле кийинип жүрдүк. Кыздары мектептен келгенде шаар аралап чыгабыз, көчө аралайбыз, көңүл ачабыз. Жаңы эле башымдан өткөн окуялар эсимен чыга баштады. Бирок үйдөгүлөрдү эстейм. Алардын кандай калды экенин билгим келет. Бир күнү менин агам айылга жөнөдү. Ал кандай кабар менен келет деп ичимден сызам, түпөйүл болом. Ушул күндөрдө секундтук убакыт да алга жылбай, кылымга тете болуп кетти го. 3 күнөн кийин келди. Кабагы жарык. Кирип келип эле мага бир чоң сумканы карматты. "Мына, карындашым, сумкаңды таптым", деди. "Ура!" деп менден мурда эле чоң кызы секирип жүрөт. "Сен койгон орунда эле туруп тур", деп мага көзүн кысып койду. "Рахмат", дедим мен, ал сумканы ала берип. Бирок бул сумка меники эместигин сезип турдум. Менин мындай сумкам жок эле. Ичин ачкандан кооптонуп жаттым. Анткени ичиндегилер да менин кийимдерим эместигине көзүм жетип турду. "Айылдагылар кандай жатышыптыр", деди аялы кыйладан кийин. "Баары жакшы. Силерге, жалпыңарга салам айтышты. Сенин атаңдар да ысык салам айтышты. Мынакей документтериң. Буларды да калтырып салган турбайбызбы?" деп чөнтөгүнөн кагазга урулган нерсени сунду мага. Аны ала берип, тиги кишиге карасам, дагы көзүн кысып койду. Мунусу эч сыр бербе, баары жайында дегендей туюлду. Кагаздар менен сумканы алып үйгө кирип кеттим. Чын эле, оролгон кагаз ичинде менин паспортум, дипломум жүрөт. Сумкада болсо жалаң-жаң кийимдер. Шаардык кыздар кийип жүргөн модалуу кийимдер экен. Буларды көрүп дендароо тартып отуруп калдым эле. Мага мынча кам көрүп жатат бул киши. Кандай ою бар деги, деп өзүмө суроо берип жаттым. Жашып да кеттим. Олтурган жеримде өпкөлөп ыйладым. Менин документтеримди кантип, кандай жол менен алганын, ал жактагы окуялардан эч нерсе айтпады. Мен да сурабадым. Уккандай эмне, болору болду да. 2-3 күндөн кийин менин агам мени өзүнө чакырды да, "Сага жумуш таап койдум. Сен журналист болгум келет деп эдиң беле?
телевидениеге барасың, деди. Менин журналисттик билимим жок да. Эч нерсе эмес. Жөндөмүң болсо эле сырттан окуп аласың. Ал жердегилердин 60% башка кесиптегилер, жөндөм менен эле иштеп жатышкандар, деди. Мен кубанганымдан агамдын мойнуна асылып, бетинен өөп, күлүп жибердим. Рахмат сизге, мен ыраазымын. Эгер сиз болбогондо мен кандай күнгө туш болот элем? Рахмат сизге, дейм да, бетинен өпкүлөп эле жатам. Болду эми. Рахматты кийин айтасың. Андан көрө бүгүн жакшылап эртеңки күнгө даярдан, деп мурдумдан чымчып койду да жумушуна кетти. Ай ошол ирмемдеги сүйүнүчүмдү айтпаңыз. Ордумда тура албай желпилдей бердим. Сумкамдагы жаңы кийимдеримди бирден кийип көрүп жатсам, агамдын улуу кызы кирип келди да менин кийимдериме суктанып жатты. Ай, сиздин кийимдериңиз укмушко? Кайдан алдыңыз эле? Дейт. Айылдан эле. Силерде да ушундайлар сатылабы? Эмне? Бизде да базар, дүкөн бар да. Ушул жактагыдай эле базар болот, дедим камырабай. Вкусуңуз жакшы экен. Баягы биринчи келгениңизде бечарадай эле көргөнмүн да, аябай боорум ооруган. Атамдын ушундай жүдөгөн карындашы барбы деп таң калганмын, деп кийимдеримди бирден колуна алып, кайра ордуна коюп жатты. Эртең жумушка барам. Кайсынысын кийсем болот? Бул жакта жетекчилерге кандай кийинип барсаң жагасың, деп андан кеңеш сурадым. Шуш туйган шым. Анан белиңизди ипичке кылып көрсөтө турган кофта кийиңиз. Жетекчинин алдына барганда жамбашты чайкап койсоңуз, деп анан каткырып алды да ал. Чынбы? Ооба, бизге ушинтип айтышкан эчекелер. Сага эрте да, кайдагы жумуш? Жок, биздин кыздардын көпчүлүгү жайкы каникулда иштешет, акча табышат. Ошолорго жетекчилер менен кантип иштеш керектигин үйрөтүшчү. Анда момуну кийейин деп, өзүмө жаккан шым менен кофтаны тандадым да, аларды кийип көрдүм. Чын эле сонун жарашты. Ушулар болот, деп ал да кубаттап койду. Агам экөөбүз телевидениеге келдик. Мамлекеттик эмес, менчик телевидение экен. Бирок чоң эле экен. Жетекчиси орто жаштагы кара тору киши экен. Мага текст окутуп көрүштү, камерага тартышты. Микрофон карматып, айтоор түрдүү сыноодон өткөрүштү. Алардын сынагынан жакшы өттүм. Эртеңден баштап келе бер, сындан өттүң. Дагы бир 2 сынообуз болот. Ошондон өтсөң иштеп каласың, деди жетекчи. Агам да, мен да ал кишиге рахмат айтып чыгып кеттик. Жолдо келатып, мына, эми сен кызматкерсиң. Эртең эле бакыйган журналист болуп чыга келесиң, деп колумдан бекем кысып койду агам. Рахмат сизге, чоң рахмат. Мен сизге өмүр бою карыз болдум. Өлбөсөм актаймын, деп дагы жашый түштүм. Көзүмдүн кычыгындагы жашты аарчый. Андай дебе, сен максатыңа жетсең эле болду. Адамдарга жакшылык кылган кандай жакшы. Сенин ийгилигиң меники да. Эми чымырканып, жакшылап, бүт дарыметиңди жумшап иштеп көр. Тигилердин сыноосунан жакшылап өтсөң, анан калагандарын дагы көрө жатарбыз, деди. Анан шаардын чет тарабына барып, бир кафеде менин биринчи жумуш күнүм менен куттуктап, аны майлап, экөөбүз көпкө отурдук. Эртеси жумушка келдим. Жетекчи андагы журналисттер менен мени тааныштырды. Данныйлары жакшы. Биздин сындан өттү. Эми бул жагы силерге байланыштуу. Бүгүндөн тартып съемкага чыгара бергиле, деп орун басарына табыштады. Анысы жаш жигит экен. Мени сынакы тиктеп койду да, макул, жүрүңүз. Кабинетиңизди көрсөтүп коеюн. Анан программаларды карап көрүп, заявкалар болсо, съемкага барасыз, деп ээрчитип жөнөдү. Бул жерде иш кабинеттер акыркы үлгүдөгү компьютерлер менен жабдылып, ар бир журналистке бирден кабинет экен. Мага да өзүнчө кабинет беришти. Ага кирип барып апкаарый да түштүм. Түшүмбү, же өңүмбү деп ишене албай да турдум. Биринчи эле күнү Сүрөтчүлөр союзундагы көргөзмөгө жиберишти. Ааламдагы кооздукту, жаратылыш кубулуштарын, тирүүлүктүн ирмемдерин кыл калем аркылуу берген сүрөтчүлөрдүн талантына там берип жатып, ал көргөзмө тууралуу жакшы сюжет тартып келдик. Чакан репортаж даярдадым эле шеф-редактор 1-2 жерин гана оңдоп туруп эфирге уруксат берди.
Биринчи күн, биринчи сюжет. Кандай гана бактылуу ирмем. Менин бул бактымды эч бир жан туя алган жок. Бир программа 2-3 жолу кайталанат экен. Кечкисин чогуу көрдүк. Ушул биринчи кадамы байсалдуу болсун деп шампанскийди аттырып жиберишти. Баары куттукташты. Мага жакшы каалоо тилектерди айтылды. Мен бул үйдүн көптөн берки мүчөсүндөй эле сезип жаттым өзүмдү. Эртеси менин сюжетим тууралуу жакшы пикир айтылды жумушта да. Асылкадан жакшы журналист чыгаарына ишенсе болот. Стили жатык, анан түшүнүктүү, ойду таамай бере алыптыр. Үнү да уккулуктуу экен. Азырынча өлбөс темаларга жиберип тургула, анан дагы көрөрбүз деп койду жетекчибиз. Мен эми гана өзүмө келип, өзүмдүн сүйгөн кесибимди иштеп жатканыма жетине албай жаттым. Бардык дараметим менен иштей бердим. Кыйла күндөр өтүп, мен ишиме такшалып, өзүмдүн стилимди таба баштаган кезимде мага ишенишип, эң жооптуу жерлерге да жиберип жатышты. Жетекчилеримдин тапшырмасын так аткарганымданбы, эч биринен жаман сөз укпайм. Алып баруучулукту да аткара баштадым. Экрандан татына эле көрүнөт экенмин. Заматта тележылдызы болуп чыга келдим. Көрсө, мен да сулуу турбаймынбы? Мага ашык болгондор, сөз айткандар чыга баштады. Кай жерге барсам да мага жакындагысы келип, бир сөз айтып калгысы келишет. Үйдөгү агам болсо, ар күнү жумушумду сурап коет. Чарчаган жоксуңбу? Дейт. Жок. Чарчаба, сен чарчабашың керек. Карачы, ишиң жакшы, өзүң да ажарыңа чыгып баратасың, дейт. Чарчаган жокмун, кантип чарчайын, араң жетсем. Бул кесип менин бала күнүмдөн эңсеген кесибим болчу да. Эми араң жетсем, кантип чарчайын? Күч-кубат берсин мага, дейм. Ыр жазып жатасыңбы? Деди капыстан. Кээде гана, илхам келгенде. Илхамың кайсы учурда келет? Ар кандай. Ошол илхамыңды тез-тез чакырып турсаң, көбөйтө бер, анан китебиңди чыгарабыз, деди. Ой, китеп чыгаруу кыйын го. Эмнеге? Акча болсо эле чыгат, сен жаза бер. Менде акча жок да. Ошол да сөзбү? Мен эмне кылып жүрөм? Таңдана мага карады агам. Сизге өмүр бою жүк болот белем. Ушунча жардам бердиңиз. Сизге кандай ыраазычылыгымды айтууну да билбейм. Ыраазычылыгыңды башка учурда айтасың. Азыр жумушуңду, анан чыгармачылыгыңды гана билгиниң. Калганына баш оорутпа. Мен квартирага чыксамбы дегенмин. Эмне үчүн? Сени кууп жатышабы? Жок. Анан эмне болду? Мен чочулап жатам. Эмнеден? Аялыңыз, кыздарыңыз чындыкты билип калышса, билишпейт. Билгенде эмне? Баары артта калды да. Ошентсе да, эми менин башка жакта деле жүргөнүм жакшы го дейм. Жок, ушул жерде жүрөсүң. Өмүр бою ушул жерде каласың, деди да, агам чоочугандай сырт жакты карап алды. Түшүнбөдүм. Кийин түшүнөсүң, деп ордунан туруп сыртка чыгып кетти. Агамдын бул сөздөрү мага катуу таасир эткенсиди. Табышмагын жандыра албай кыйналдым. Эмнеге мен түбөлүк калуум керек? Агамдын табышмактуу сөзүнүн жандырмагы тез эле табылды. Бир күнү жумушта отурсам, мага келиптир. Жүз албырат, негедир сүйүнүчтүү. Жумушуң бүттүбү? Деди, кирип келип эле. Жок, монтажым бар эле. Анда тез бүтүрүп жибер, бир жакка барабыз, деди. Ким менен? Экөөбүз гана. Эмнеге? Барганда билесиң. Бол тез, бүгүн мен үчүн кубанычтуу күн. Мен бүгүн чексиз бактылуумун. Мен сыртта күтүп турам, сен тез чыга кал, макулбу? Деп ылдам басып чыгып кетти. Туулган күнү бекен. Мынча кубанып алган. Өз агамдай көрүп калган немеге жок дей албай, монтажымды тез бүтүрдүм да сыртка чыктым. Агам күтүп туруптур. Машинага отурдум да жүрүп кеттик. Агам улам кабинадагы күзгүдөн мага сыртуу тиктейт да, көзүбүз чалыша түшсө, көз кысып коет. Шаардан чыгып, трасса менен кетип эле бараттык. Улам чакан айылдар артта калып жатты. Кайда барабыз? Дедим дагы кызыга. Азыр билесиң. Айта берсеңиз эми, табыш мактатпай. Аялыңыз ошол жактабы?
Жок. Анда кимдер бар? Кайда? Кимдикине баратабыз деги? Мен тынчсыздана сурай бердим. Коркпо. Эмне өз агыңдан коркуп турасыңбы? Коркконум деле жок. Ошентсе да ачыгын айта берсеңиз, кайда баратканыңызды. Барганда билесиң, сага сюрприз болот. Туулган күнүңүзбү? Ошентсе да болот. Мен бүгүн жашоому бурулуш жасап, кайра туулуп жатам. Ошондуктан туулган күнүм десем да болот. Кандайча? Кайра туулуп жатасыз? Азыр барганда айтамын. Агам дагы деле толкунданганын баса албай демиге сүйүлүп жатты. Бир кезде чоң трассадан бурулуп, ичке жолго түштүк. Негедир кооптоно баштадым. Коркуу сезими пайда болду. Жер, агам экөөбүз гана. Ой аке, кайда алып баратасыз деги? Мына, жеттик, келдик, деп бет маңдайдагы үйдү көрсөттү. Бул эмне болгон үй? Дачабыз. Мынча алыс жерде. Бир кезде алып койгонмун да. Ким жашайт? Эч ким. Анда неге келдик бул жака? Анча-мынча кабар алып туруш керек да, деп машинаны ал үйдүн алдына токтотту. 2 кабаттуу чакан дача экен. Айланасында ага окшогон чакан үйчөлөр көп тура. Короосу бактуу жай. Агам мен отурган эшикти аяр ачты да, "Түшүңүз, сулуу кыз", деп башкача элпектене, мурда угуп көрбөгөн үн менен мага колун сунду. Мен да анын сунган колун сумсайтпай, колумду бердим да машинадан түштүм. Дачага кирдик. Бөлмөлөрү да чакан, бирок иреттүү экен. 2 кабатка көтөрүлдүк. Узатасынан кеткен бөлмө бар экен. Стол жайылып, үстүндө түркүн тамак жайнайт. Мейман келчүдөй жасалгаланган. "Ай, коноктор келеби?" деп мен таңдана сурадым. "Коноктун алды келди, эң сыйлуусу сенсиң. Анан калгандары азыр келишет. Биз бир аз эрте келдик", деп стол үстүнө бир сыйра көз жүгүрттү да, "Курсагың ачты беле? Четине отуруп, салаттардан жеп, чайдан куюп иче бер. Мен азыр", деп ылдыйкы кабатка түшүп кетти. Менин таңдануум басылган жок. Бул эмнеси? Кандай майрам? Кимдер келет? Анан ырасында да курсагым ачкандыгын сездим да, столдун четине отуруп, салаттарынан, жер жемишинен алып жей баштадым. Сырттан да кобур үндөр чыгып, анан алардын бул тарапка келе жатышканын сездим. Ооба, алар туура эле мен отурган бөлмөгө кирип келишти. 2 аял, 3 эркек. Баары агамдын курагындагы тыкыя кийинишкен немелер экен. Алдыларында келе жаткан 2 аял мени көрүшүп эле алыстан салам айтып киришти. "Оу, сулуу кызды күттүрүп койгон турбайбызбы? Бизди кечирип кой кагылайын. Жумуштан кеч чыкпадыкпы?" дешип актанып да жиберишти. Анан экөө тең бетимден өөп учурашышты. Эркектери болсо колдорун берип, сылык гана таанышып коюшту. Агамдын күткөн меймандары ушулар экен. Столго жайгашып отурушту да, даамдан татып, эң кымбат ичимдиктен ичип, аябай көңүлдүү отурушту. Бир гана ээлинде билинер билинбес сакалы бар киши гана ичимдик ичпей отургансыды. Мени ушуларды сыйлаганы чакырган го дейин десем, башка 2 аял менен бир киши кызмат кылып жүрүштү. Мени болсо тескерисинче эң сыйлуу конок катары төргө тургузушту. Агам болсо мени мактап эле жатты. Ыр жазаарымды да айтты эле, алар ыр окуп берүүмдү суранышты. Жок дей албай, сүйүү тууралуу ырлардан окуп берип жаттым. Аларга чындап эле жактыбы, же менин көңүлүм үчүн дештиби, кайра суранып жатышты. Буга чейин эле жүз албырып жүргөн агам эми ого бетер толкунданып алган. Бир кезде тостор экөөбүзгө арнала баштады. Мен ага түшүнө албай турдум. "Эмне үчүн экөөбүз? Аялы барго. Ошолорго айткыла", дедим. 1-2 жолу аларга эскертип. Анда мага сырдуу карап коюшат да, кайра эле тилектерин, каалоолорун уланта беришет. "Эми Туке", агамдын аты Турсунбек болчу. "Уул көрсөм дегенде ак эткенден так этесиң. Ошол тилегиңе жет. Биринчи балаңар уул болсун. Атын сөзсүз тилек койгула", деди бириси тос көтөрүп жатып.
Мен анын сөзүнө түшүнө алган жокмун. Бирок жүрөгүм бир нерсени сезгендей боло баштады. Сыртка чыгып кетейин дейм, деги эле чыгып кетүүгө мүмкүн эмес эле. Төрдө отурам. Бөлмө тардыгынан чоң стол жана анын айланасындагы орундуктар дубалга жабышып эле турат. Ооба, биринчиңер уул болсун. Эми ушунча болду, бактылуу болгула, дейт менин жанымдагы отурган аяшы. Кечиресиздер, мен түшүнбөй жатам. Сиздер кимге тилек айтып жатасыздар? Дедим, акыры чыдамым жетпей. Ай, кимге болмок эле? Тукем экөөңө да, деп шаңк этти дагы бир аяшы. Эмне үчүн экөөбүзгө? Биз эмне үйлөнүп жаттык беле? Бул киши менин бир тууган агамдай да. Мен сыйлайм бул кишини, аялын, кыздарын дагы. Анан кантип ушундай ишке барышым керек? Асылка, сен кечирип кой мени. Экөөбүз баарын жай отуруп сүйлөшөбүз. Иш ушундай болуп калды деп агам жер карайт. Эмне, сиз мага үйлөнмөкчүсүзбү? Ооба, ошондой тилек менен эжеңден уруксат алдым. Кыздарымды көрдүң, мага уул керек. Эмне, мен сизге уул төрөп беришим керекпи? Ошондой тилек менен. Жок аке, мен мунун арга макул эмесмин. Мен бирөөнүн бүлөсүн буза албаймын. Мага жакшылык кылдыңыз. Ал үчүн сизге чоң ыраазымын. Бирок акыры мындай болушу мен каалабаймын. Аялыңызды, кыздарыңызды сыйлайм. Мен алардын башын аттай албаймын. Сиз мен тууралуу жакшы билесиз. Мени тагдыр сындыргысы келет, бирок мен ага моюн бербейм. Асылка, алтыным. Сен мени туура түшүн. Мен сени биринчи көргөндө эле ошондо эле өзүмдүкү деп койгонмун. Эжеңден чочулаба, ал уруксат берди. Ал да сени жакшы көрөрүн билесиң да. Кааласаң чогуу турабыз. Кааласаң башка үй алып беремин. Жок дей көрбө. Агам тизе бүгү алдыма келип, бүжүрөйө отура кетти. Көздөрүндө жаш. Ооба, Асылка, акылың тетик жансың, ойлонуп көр, жаш эмессиң. Турмушту жакшы эле түшүнүп калдың, деп бир аяшы сумкасын ачып, жоолугун даярдай баштады. Туке, биз үчүн ыйык адам. Мындай боорукер, акылдуу, иштерман, билерман, түшүнүктүү эркекти эч бир жерден таба албайсың, карындашым, деп эгинде сакалы бары сөзгө аралашып, салмактуу сүйлөп кирди. Сиздер мени кечириңиздер, мен түшүнүп турам. Бирок бирөөнүн бактысын тартып алгым келбейт. Эже жана анын кыздары мени эң жакын кабыл алышкан. Агамдын жана менин калпыма алар ишенишкен. Алардын жүзүн кантип караймын, кантип жүрөмүн, деп мен да алдымда шөмтүрөп отурган агамдын жанына отура кеттим. Эжең уруксат берди деп жатпаймынбы? Ал баарын түшүнөт. Ал деле биринчи ээрчитип келгенде эле бирдемени сезгенмин дейт. Ушул күндү күтүп эле жүрүптүр. Жок, мен ишенбейм. Эч бир аял эч качан күйөөсүнө минтип уруксат бербейт. Эгер макул болсо минтип бекинип, бул жерде отурбайт элек да. Сиздин жакшынакай үйүңүз бар да. Тууган урук, дос жар деген бар. Ошолордун арасында ачык эле болмок баары. Мен ишене албайм. Өмүр бою кысынып, корунуп жашагым келбейт. Силер айткан уулду корунуп жатып, төрөгүм да келбейт. Бул башталыш эле да. Бүгүн бул жерде бир аз башталышын эле жасап коелу дегенбиз. Мындай кичине тойчук кылып, анан никеңерди кыйып, деп айтаарын айтып алып, оозун жаба калды бир аяшы. Эмне дейсиз? Нике кыйыппы? Ушул жердеби? Ким? Эми мусулман болгондон кийин адалдантып коюш керек да, деп эртеден бери үн катпай турган дагы бир досу нымтырай сүйлөдү. Ооба, мен түшүндүм. Баарын түшүндүм. Силердин оюңарга түшүндүм. Бизге ушул жерден жашырынып нике кыясыңар. Анан биз жашырынып жашай беребиз. Мен бакыйтып уул төрөп беремин.
Эми андай деле эмес. Эмнеге жашырмак элеңер? Ачык эле болот. Мына азыр ачык эле жасап жатпайбызбы? Жөн гана башталышы деп чогула калдык мында. Эгер каалабасаң башка күнгө жылдыргыла. Деп мага камдап турган жоолугун кайра сумкасына сала сүйлөдү бир аяшы. Жок эже, башталышынын да кереги жок. Өзүңөр айткандай мен жаш секелек кыз эмесмин. Мен да жакшы менен жаманды түшүнүп калдым. Менин да көз карашым бар. Мен да ойлонуп иш кылуум керек. Азыр силердин айткандарыңарга макул эмесмин. Мен агамды сыйлайм, урматтайм. Бир тууганымдай көрөм. Бул киши мага көп жакшылык жасады. Ал жакшылыгын мындай жол менен эмес, башка жол менен кайтарармын. Кызык экенсиң. Сен мындай адамды кайдан табасың? Деп сары чийкил досу бурк этти. Мындай адам болбосо башкасы тургандыр. Бирок бул кишинин жакшы учогун бузгум келбейт. Бул адам мен үчүн силер айткандай боорукер, ыйык бойдон кала берсин деп. Агам жакты карасам, анын ачуусу жүзүн тээп, тиштенип турган экен. Эй, сен кыз, эмне деп жатасың? Эмне эле тейтеңдейсиң? Кайсарыңа тыйтактап жатасың дейм. Деп эми эле шөмтүрүп, тиземе жыгылып жаткан агам ач карышкырдай секирип турду да, колумдан силке кармап, жаагыма чаап жиберди. Ай! Деп бир чаңырып алып, бетимди басып отура кеттим. Кой, туке, антча эмес, ачууңду тый. Андай болбойт. Деп мага жоолук салгысы келген аяшы анын жанына келип соорото баштады. Тим койсо, тейтеңдейт деле тейтеңдейт. Акыл үйрөтөт эле. Эмне? Ыр жазсам эле, анан телтеңдеп теледе иштесең эле. Кыйын болуп кеттиңби? Эмне? Жылдыз болуп асманга көкөлөп калган экенсиң да. Жаныңа адамды теңебей калган экенсиң да. Ошонун баарын жасап жаткан ким? Эгер билсең, мен апасы өбөлөк кыздарды аламын. Артымдан тизилип жүргөндөрдү билбейт экенсиң. Сен ким болуп калыптырсың? Сени кандай абалда алып келдим эле? Өзү сен кимсиң? Ата тегиң барбы? Документиңди кантип алып келгениңди билесиңби? Тый таңдаган нең дурайын десе. Агам дагы деле ачуусун тыя албай титирей берди. Эми эле ашыкча кошоматтанган, жалынган, жалбарган сылык сөздөрү кыйкырыкка айланды. Баары анын тилин табууга аракеттенип жатышты. Туура. Сизге рахмат. Мен ким экеним сизге маалым. Балким досторуңузга да белгилүүдүр. Мен сиздин жакшылыгыңызды унутпаймын. Какшабай, жогол. Тез жогол. Көчөдө калгансың. Дагы да көчөдө каласың. Жогол. Агам үнүнүн баарынча кыйкырып, мага муш кесип жатты. Эгер булар болбосо, баса калып, тепкилеп салуудан да кайра тартпай турду. Рахмат сизге, дедим да ордумдан атып туруп, эч кимисине баш бербей сыртка жүгүрүп чыктым. Бул учурда эч ким мени токтото албайт болчу. Асылтай, токто! Деп аяштарынын бири гана артымдан кыйкырып калды. Калгандары агам менен алек болуп жатышты. Сыртка жүгүрүп чыгып, дагы адатымча бет алды кете бердим. Артымдан куугум болгон жок. Аттиң. Менин бактылуу күндөрүм саналуу гана ирмемдер менен коштолот тура. Кана кечээки бактылуу күлкү, кайталангыс ирмемдер. Эми кайда барам? Кызык. Унутулуп бараткан өткөн өмүр жолум кайталанып жатты. Чоң трасса менен бет алды кетип бараттым. Түн караңгы. Ары бери машиналар зуулдап өтүп жатат. Эч бирине көңүл бурган жокмун. Бирок тигилер артымдан кууп келип калбасын деген ой келгенде, жолдон четке чыгып, караңгы жагы менен бараттым.
Антсе да көпкө баса албадым. Буттарым шилтемге келбей калган кезде бадалуу жерине кирип ушул жерде таңды тосоюн деп орун алып отурдум. Көпкө дейре ыйладым. Дагы өксүдүм. Көз жашымдын кургаганына анча деле боло элек болчу да, кайрадан өксүү. Жер чапчып ыйлап жаттым. Үнүмдү чыгарбастан, демимди ичиме катып, буулугуп өксүй бердим. Караңгылыктан корккон да жокмун. Эми мага баары бирдей туюлду. Өлүмдөн да корккон жокмун. Жырткыч келип тытмалап кетсе да даяр элем. Түнү бою көз ирмебей өксүп гана жаттым. Апамдын мени кыз кылып төрөп койгонуна капа болдум. Апама таарындым. Ушундай ырысы жок кылып жаратып койгон жаратканга таарынып турдум. Улам чүпчүңдөтө бир ырыскыны бермиш болуп, кайра тартып алган таалайсыз тагдырыма таарынып турдум. Көз алдыма агамдын байоо мүнөз, ишенчек аялы тартыла түштү. Кандай гана таза жан. Мени өз кыздарынан артык бөпөлөдү го. Жүзүмө тигилип гана турат болчу. Капа боло түшсөм, эмне, бир жоруң ооруп турабы? Сага эмне болду? Ким капа кылды деп бөйпөңдөп эле турчу. Мындай мамилени өз апам да жасаган эмес. Ал акыбалымды сурап, кем каршымды бүтөп турчу да. Канча иштеп үйүнө бир тоглок нан алып келбедим. Тамак ашым да булардыкынан болчу да. Биринчи айлыгымды көтөрүп келип, мына менин тапкан акчам, керекке жаратып коюңуз. Ушунча багып жатасыздар, сиздерге да жүк болбойун, деп акча сунсам, так секирип болбой койгон да. Кой, андай дебе, капа болобуз антсең. Өзүңө керекте. Шаарда жашоо кыйын. Кийим кечеңе жумша. Агаң укса капа болот. Бир карындашымды бага албай эмне жүрөм дебейби? Кой, деген. Калак кашым дебей мени жадырап жайнап кабыл алган ушундай аялдын ысык төшөгүн кантип аттап, ак никелүү жарын тартып алам. Мен абийиримден коркуп турдум. Ушул жоругум менен жеңемдин жана анын таза дилдүү, кең пейил, назик кыздардын алдында таза калаарыма бир алдын өзүмдү сергек да сезе түштүм. Бул түн да, бул күндөр да өтөр. Менин абийирим алардын алдында таза бойдон калат. Тагдырдагы кездешүү жолдорунда мен алардын жүзүн тике карай алам, дедим. Агам эртелик кеч жумушунда. Анын кандай бизнеси бар экенин да сурабаптырмын. Негизи табарман киши экен. Жашоосу жакшы болчу да. Аялы ушунусуна эле ыраазы болуп, анын келген кеткенин сурабаса керек. Бир жолу сен келгени акең үйгө тез келчү болду. Мурда жумалап, кээде айлап жоголуп кетчү. Мунун командировкасы көп да, деген эле. Командировкасынын бир сыры бүгүнкү жоруго дейм. Кыз келиндерден колу бошобой, командировкага шылтоолоп жүрсө керек дедим өз оюмда. Бүгүн мага бөйпөңдөп, эптеп нике кыйдырып алып, анан мени бостек кылып таштап салаары айдан ачык го. Аялын аяп кеттим. Таң да атты. Жолго чыгып, биринчи кезикке машинага түштүм да шаарга жетери менен агамдын үйүнө келсем, баары тынч гана мемиреп, таңкы уйкуда экен. Агам менен жеңем жаткан бөлмөнүн эшигин кынтай ачык турган экен. Жылчыгынан карасам, жеңем мемиреген уйкуда. Ал эч нерсени билбейт. Ал эч качан уруксат да бербейт. Эгер уруксат берген болсо, түнү бою уктай алмак эмес. Мага калп айтышты. Достор биригип алып, менин тагдырыма балта чапкылары келди. Сиз кечирип коюңуз, таза дилдүү, ак пейил, аялдыгы эң сонун сапатка эгедер жеңе. Мени кечирип коюңуз. Сиз али эч нерсе билбедиңиз, билбей эле калыңыз. Деген ой туюмдары дилимде турду. Ушуларды ичимден айттым да кыздар жаткан бөлмө тарапка бастым. Алар тынч уйкуда. Таңкы уйку өзгөчө ширин да. Силер да кечиргиле мени. Жакшы кыздарсыңар. Апаңарда ишенчек, аруу кыздарсыңар. Силер бактылуу болууга тийишсиңер. Жолуңар шыдыр болсун, деп алар жаткан бөлмөнүн каалгасынын сыртында турдуп, ичимден ушуларды кайталап койдум. Муунум бошоду. Азыр аларга кирип барып, төгүлүп алгым келди. Эгер анте турган болсом,
Алар мени түшүнүшмөк, аталарын жек көрмөк, же тескерисинче мени күнөөлөшмөк. Аталарына жан тартып, мени үйдөн кууп чыгышмак. Кой, неси болсо да ушундай тынч уйкуларым бузбай жолума түшөйүн дедим да, акырын өзүм жатып жүргөн бөлмөмө кирдим. Кийимдеримди салыштырып чыгып кеттим. Жумушума да барган жокмун. Агам баары бир мага тынчтык бербесине көзүм жетти. Мына ошондон бери дайынымды билдирбей, баарына таарынып, баарынан көңүлүм калып, курсагым тойгон жерде, башым баткан жерде түнөп конуп жүрөмүн. Баарына таарындым. Эже, дейт ошол тыкылдак сүйкүмдүү кыз. Ошол тагдырына, ата-энесине, досторуна, аруу сезимине, адамдарга таарынып, дили ооруган таза пейилдүү, таарынчак кыз азыр белгилүү тележурналист экенин эч ким билбейт.